Ошму инвестиция тартууда өлкөдө лидер боло алды. Дистанттык окутуу билим берүүнүн келечеги. Бүгүнкү күндө Ошму онлайн ыкма менен 5000ден ашуун студентке билим берүүдө. Университеттин 80 жылдык мааракесине карата улуу устат долбоору старт алды. Студенттерге убакытты кантип туура пайдалануу керектиги боюнча тренинг өткөрүлдү. Жакынкы убакыт аралыгында Үмүт телестудиясынын кызматкерлери жана мен Кызбырак Абдрахим кызы Ош мамлекеттик университетинде болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен таныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ошму инвестиция тартууда өлкөдө лидер боло алды. Мындай пикирин өкмөт башчы Мухаммедкалый Абулгазиев Ош шаарынын жыл жыйынтыктоочу коллегасында белгилеп өткөн. Чет өлкөдөн келип билим алып жаткан студенттер окуу жайга гана эмес, Кыргызстандын экономикасына да салым кошуп жатканын жана билимди экспорттоо өнүгүү боюнча өлкөдөгү эң алдыңкы орунда турарын баса белгилеп өткөн. Ошондой эле өкмөттүн атынан ыраазычылыгын билдирген, аны менен катар эле аталган иш-чарада Ошму жылдын мыкты университети 2018 наамына да ээ болгон. Ыраазычылык билдирем өкмөттүн атынан. Кыргызстан боюнча эң биринчи билимди экспорт кылып аткан вуз. Өнүгүп атканын көрүп атасыздарбы? Башка жактан келип окуп атышат, эми анын жарандарына да кээде биз укугун бузуп атабыз. Барып кээ бир балдарыбыз ошону уруп сабаганга чейин барып атышат. Органдар келип алып чөнтөктөрүн аңтарып атат. Мына ушул агайыбыздын кылганын азыр Бишкекте кыла албай атышат. Дистанттык окутуу билим берүүнүн келечеги. Бүгүнкү күндө Ошму жогорку билим берип, азыркы экономикалык шарттар талап кылып, жаңы адистиктерге шарт түзүүдө. Дистанттык окуунун өзгөчөлүгү бир эле убакытта миллиондогон адамдарды окута алгандыгында. Окуу жайда бул системанын алкагында 5000ден ашуун билим алуучулар окуп жатышат. Биз кантип маалымат алабыз? Анын үчүн ОЖГУнун өзүнүн образовательный сайты болот. Элжар Мамаев учурда университетте дистанттык окуу системасы боюнча билим алууда. Ал бир эле учурда окуу жайдын студенти жана кызматкери. Убактынын көпчүлүк бөлүгүн жумушка арнап, андан соң түрдүү курстарга баруу менен өткөрөт. Билим алуу үчүн сөзсүз эле окуу жайга баруунун кереги жок деген каарманыбыз уюлдук телефону аркылуу сабактарын окууга жетишет. Биз бул жерге келип дагы сабак өтөбүз. Бирок эгер колубуз бошобой калсак, мисалы үчүн кирип эле сайтка учебно-методический комплекс десек, бүт бар жоо чыгат. Мына мисалы үчүн рабочая программа дистант. Силабустар чыгат, фонд оценок стресс. Бизге эч кандай кыйынчылыгы жок. Биз кадимдей эле окуйбуз, потому что бул жерде мугалимдер бизге материалдар берет, биз ошол материалдар менен иштейбиз. Дистанттык окутуу билим берүүнүн келечеги. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети онлайн ыкма менен жогорку билим берип, азыркы экономикалык шарттар талап кылган жаңы адистиктерге ээ болууга шарт түздү. Мындан улам жалпы 5000ден ашуун студент аралыктан окуп, бул көрсөткүч күндөн күнгө өсүүдө. Биздин алдыбызда турган эң чоң максат бүгүнкү күндө окутуучу профессорлорго дистанттык окутуу бул бүгүнкү күндүн талабы экендигин түшүндүргөнгө жетишиш керекпиз. Аны үчүн сөзсүз түрдө окутуучулар менен окууларды уюштуруш керекпиз. Бул жумуш алып жүрүп атат. Андан сырткары ар бир сессия учурунда, айрыкча биринчи установочный сессия деп коебуз, ошол мезгилде студенттер үчүн бул дистанттык технологиянын маанилүүлүгү, анан кантип колдонуу керек экендиги жөнүндө иш-чаралар уюштуруш керек. Ошондой эле аралыктан окутуу бул студенттин өз алдынча окуп, убакытты үнөмдөөсү. Мында билим алуучулар мугалимден тапшырма алып даярданып, башка студенттер сыяктуу эле модуль, экзамен тапшырышат. Окууну аяктаган соң мамлекеттик үлгүдөгү дипломго ээ болуп, кесиби боюнча иштей алат. Бул жакта дагы күнүгө келсем дагы эле ошол тапшырманы аткарып, ошол эле эжеке агайларга тапшырмакмын. Мындайда ишимди дагы
окуумду да бирдей алып кетем. Ошол эле сабак, ошол эле тапшырма, ошол эле жеке мугалимдерге айтып түшүндүрүп атам. Дистанттык окутууда лекциялардын электрондук варианттарынан сырткары аудио, видео, графикалык материалдар, аны менен катар эле онлайн окуулар жүргүзүлөт. Эгерде студент окуу материалдарын өздөштүрүүдө кыйынчылыкка түшүксө, электрондук почта аркылуу каалаган учурда окутуучулардан консультация алууга болот. Бизде официалдуу сайттар бар, портал бар, avn.osu.kg деген. Ошондой эле официалдуу сайтыбыз бар, d.osu.kg деген. Ошол сайттарда студенттерге маалымат болгондой баардык маалыматтарды ала алат. Жадвал, ошол жадвалдардан бери окуу процессинин графиги менен кайсыл предметтерди кайсыл мугалимдер берет, электрондук адрестер менен ал жерден байланышып алса болот. Биз тапшырмаларды даярдоо үчүн ар бирине кылдаттык мамиле менен карап, атайын тапшырмаларды даярдап чыгабыз дагы, ошол тапшырмалардын аткарылгандыгы тууралуу тиешелүү көзөмөлдө жүргүзүп турабыз. Алсак, берилген тапшырмаларда тест болобу, же болбосо студенттердин өз алдынча иши болобу, ошол берилген тапшырмалардын ар биринин аткаруу деңгээлин өзүн бюллетенге ылайыктап, баалап белгилеп турабыз. Баса белгилей кетсек, дистанттык окутууну америкалыктар алгачкылардан болуп ишке ашырган. Айрым сабактарды теле аркылуу сунуштап, демилге ийгиликтүү болгон соң Европа, Кытай, Австралияга кеңири жайылган. Ошондой эле АКШда өткөрүлгөн сурамжылоо боюнча жарандардын 60%-тен көбү дистанттык билим алууну туура көрүшкөн. Зиягүл Болот кызы, Бекболот Жыргалбек уулу, Үмүт теле студиясы. Математика жана информациялык технологиялар факультетинин студенттерине убакытты кантип туура пайдалануу боюнча атайын тренинг өткөрүлдү. Аталган тренинг Тарбия департаменти тарабынан уюштурулган. Филология илимдеринин кандидаты доцент Жылдыз Артыкова жана социалдык тарбия иштери боюнча проректор Түмөнбай Колдошовдор өзүнүн ийгиликке кантип жеткендиги жана кантип жетүүгө болорун убакытты рационалдаштыруу жөнүндө студенттер менен ой бөлүштү. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшү суроо жооп менен уланды. Окуу жайдын 80 жылдык мааракесине карата улуу устат долбоору старт алды. Алгачкысы дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде өткөрүлүп, атайын конок чакырылган. Долбоор бардык факультеттерде уланып, анда доктор, профессор, окутуучулар студенттер менен кеңири маектеше алышат. Долбоордун чоо жайын Мимоза Жанибек кызы айтып берет. Долбоордун алгачкы коногу кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин окутуучусу, манас таануучу, филология илимдеринин доктору Гулина Жамгырчиева эжеке болду. Келген конокко студенттер кызыккан суроолорун берип жатышты. Аны менен катар эле кеченин каарманы тууралуу кыскача видео баян көрсөтүлүп, анда окутуучунун бейнеси, окуу жайдагы ишмердүүлүгү кеңири баяндалган. Ал эми Гулина айым мындай иш-чаранын өткөрүлүшү студенттер үчүн бир топ пайдалуу экенин айтат. Кан бөлүгү болгон чет тилдер факультетинин колледжиде турам. Ушул жерде жаштар комитетинин студенттери уламга баралып, ушу улуу устат деген бир долбоорубуз бар. Ушу юбилейдин алкагында. Ошого сүйлөп бериңиз деп калышты. Окуу жайдын 80 жылдык мааракесине арналган улуу устат долбоорунун алкагында бул алгачкы жолугушу. Максаты университеттеги окутуучулардын басып өткөн жолун, ийгилигин чагылдыруу менен бирге студенттерге мотивация берүү болуп эсептелет. Бүгүнкү Жамгырчиева Гулина эжеке баштап берип атат бул иш-чарабызды. Анан көптөгөн деле факультеттер ушинтип уюштурса керек. Анан негизинде бул аябай жакшы, кандай десем, бетме бет, көзмө көз учурашуу болгон нерсеси. Себеби бул жерде кичине өз баягы илимге кантип ушул даражаларга жетти деген нерселерин айтып бергенден кийин профессор, доктор окутуучулардын айткан сөзүн угуу биз үчүн чоң сабак. Алардын ар бир басып өткөн жолу өзүнчө бир чоң дүйнө. Аларды кээ бир студенттер билсе, кээ бири билбейт. Мына ушундай улуу устаттарыбызды студенттер сөзсүз билиши керек дейт иш-чаранын уюштуруучусу. Албетте биздин окуу жайыбыз мына ушундай инсандар менен түптөрүп келди. Андыктан биз мындай инсандарга терең ыраазыбыз. Негизги максатыбыз мына ушундай залкар окумуштуулардын өмүр баяны боюнча, илим ишмердүүлүгү боюнча жаштарга бир багыт берүү максатында, келечек болочокто илимпоздорго багыт берүү максатында бүгүнкү иш-чарабыз өтүп жатат. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, мугалимдерге арналган поэзия ырлары менен жыйынтыкталды. Кошумчалай кетсек, быйыл ошмунун 80 жылдык мааракеси белгиленет. Ага ылайык атайын иш-чаралар кезеги менен уюштурулууда.
Чет өлкөдө иштеп келүүнү каалагандарды ишенимдүү жумушка жайгаштырууга болот. Мындай маалымат окуу жайда өткөн студенттер менен миграция кызматкерлеринин жолугушуусунда айтылды. Аталган иш-чара студенттерди чет өлкөгө чыгуу жана ишке орноштуруунун тартиби менен тааныштыруу максатында уюштурулган. Мында студенттерге чет өлкөгө жеке агенттиктер аркылуу чыкканда алданып калуудан сак болуу керектиги келишимди сөзсүз текшерүү зарылдыгы жөнүндө маалыматтар берилди. Ал эми жумушка орношууга кандай көмөк көрсөтүлүсү жана жеке агенттиктердин лицензиясы бар же жок экендигин мамлекеттик миграция кызматынын сайтынан табууга болот. Статистикалык маалыматтар 2017 жылдын жыйынтыгы менен болгону 34% гана жаштар шайлоого катышкандыгын көрсөткөн. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын шайлоонун жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы Ошмунун, Оштунун билим алуучуларына атайын иш-чара уюштурду. Мында жаштар шайлоого катышпоосунун себептери тууралуу сөз болгон. Кененирээк Гүсара Сапарбай кыздын материалында. 7 февраль шайлоонун эл аралык күнү буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаштар жана шайлоо келечек үчүн жоопкерчилик аталышында семинар уюштурулду. Статистикага таянсак, мурдакы жылдарга салыштырмалуу жаштардын шайлоого кызыгуусу бир топ эле төмөндөп кеткен. Буга байланыштуу уюштуруучулар шайлоочулардын укуктары, милдеттери жана шайлоого жаштардын катышпоосунун себептерине токтолду. Бүгүнкү күндү тандалып алынышы бул бекерден эмес. Анткени бүгүн февраль айынын биринчи бейшембиси бүткүл дүйнөлүк шайлоолор күнү болуп эсептелет. Эл аралык майрам катары. Аталган семинар Ошмунун тарых жана юридика факультетинде болуп, ага Ош технология университетинин жана юридикалык институттун студенттери катышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын кызматкерлери студенттердин кызыктуу суроолоруна жооп берип, талкуу орун алды. Белгилей кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы бул сыяктуу түшүндүрүү иштерин Оштогу жалпы жогорку окуу жайларына өткөрүп келүүдө. Бул бардык жарандар үчүн милдеттүү. Себеби ар бир Кыргызстандын келечеги ар бир адамга бул керек. Шайлоого катыштыгы үчүн ар бир адамга жакшы бул маалымат болуш керек. Себеби адамдар ар бир адам өзүнүн туугандыгы жана тааныш билиш болбош үчүн бул толук маалымат алыш керек шайлоого. Борбордук шайлоо комиссиясы бийлик бутактарына көз каранды эместигин айтышат. Ага ылайык автоматтык эсептөө каражаттарынын жана башка жабдыктарын иштетип, эч кандай коррупциялык жолдорго жол берилбесин билдиришет. Гүлсара Сапарбай кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт телестудиясы. Үмүт телестудиясындагы жаңылыктар маалымат программасы соңуна чыкты. Сиздер менен мен Кызбирак Абдрахим кызы болдум. Эсиңиздерге сала кетсек, Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталып, биздин кесиптештердин эмгектерине күбө болуңуздар. Мен сиздер менен коштошом, эфирдик берүүлөр уланат, андыктан бизден алыстабаңыз. Дистанттык окутуу деген бул бүгүнкү күндөгү учурдун талабы. Аралыктан окутуу дегенди түшүндүрөт. Аралыктан дегенде окуучу өзү каалаган же жашаган ордунда эле отуруп, интернет, компьютердик технологиялардын жардамы менен окутуучу жана окуу жай менен байланышып окуган форма бул дистанттык окутуу формасы деп аталат. Артыкчылыгы студентке дагы артыкчылыгы бар, университетке дагы артыкчылыгы бар. Студенттен баштай турган болсом, мен айтмакчы, ал окуу жайына сөзсүз түрдө келиштин кажети жок. Интернет технологиянын жардамы менен каалаган жерден байланыш түзүп окуганга мүмкүнчүлүгү бар. Демек, ага байланыштуу көптөгөн турак жай, тамак аш жана башка үнөмдүү пайдаланат. Экинчиси, үчүнчүсү бул модулдук принцип деп аталат. Толук кандуу дистанттык окууда ал ар бир окууну сөзсүз түрдө жалпак тил менен айтканда 4 жыл окубастан блок модуль менен окуганга мүмкүнчүлүгү бар. Университет үчүн кандай артыкчылыгы бар? Университет үчүн контингенттин эч бир маселеси жок, аудиториялык фонд деген маселе турбайт. Сөзсүз түрдө, мисалы, Индияда 3 миллионго чейин дистанттык формада окуган студент бар, университеттер бар. Кийинкиси онлайн окутууну уюштуруу.
университеттің қалаған оқытушысы онлайн курстарды, видео сабақтарды иштеп чыгып, аны студенттерге сунуш кылганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Аны үчүн университетте эң ириде маалыматтык инфраструктура, анан маалыматтык чөйрө түзүлүш керек. Окутуучу, профессорлар ошого даяр болушу керек. Жакында Ош мамлекеттик университетинин ректору Исаков Каныбек Абдубаситович алдыңкы 5 жылга концепцияны жарыялады, университеттин өнүгүү концепциясын. Ал жерде так даана университеттин өздүк дистанттык билим берүү системасын түзүү деп бизге тапшырма коюлган. Биздин департамент ошонун үстүндө иштейт. Ага ылайык биз айтабыз, биздин артыкчылыгыбыз бүгүнкү күндө университетте башка окуу жайларга салыштырмалуу инфраструктура, анан маалыматтык чөйрө түзүлгөн. Бул биринчиден. Экинчиден, биз дистанттык билим берүүнүн элементтерин, толук кандуу эмес, элементтерин биз сырттан окуу бөлүмүндө ишке ашырып келебиз. Бул башкача айтканда бизде мындай андан ары ыкчам аракеттерди көрүүгө база бар дегенди түшүндүрөт. Андыктан мына жакын күндөрдө биз концепцияны сунуштайбыз. Ага ылайык жакынкы 5 жылда биз толук кандуу дистанттык билим берүүгө өтүүгө толук кандуу мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айта алабыз. Жаңы технологиялар жана дистанттык окутуу департаменти биз бүгүнкү күндө айтабыз, сырттан окуу, мен башында айтпадымбы, дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу деген окуу формасында окутабыз. 5000ден ашуун студент бар бүгүнкү күнгө карата. Бул дистанттык окутууну ишке ашыруу үчүн университетте 10дон ашуун көз карандысыз тестирлөө борборлору түзүлгөн. Бул биринчиси. Экинчиси, мына жакынкы арадыкта биз 2 пилоттук дистанттык окутуу борборлорун ачабыз. 2 факультетте, бул сырттан окуу формасында студенттери көп болгон факультеттерди ачабыз. Ага учурдагы инфраструктурага жооп бере турган, же болбосо интернет технологияларды колдонууга мүмкүнчүлүк бере турган видео системасын, анан кайтарым байланыш системасы орнотулат. Бул баягы башында мен айткан системаны ишке ашыруу үчүн алгачкы кадамдарыбыз болуп эсептелет. Айырмасы ат менен төдөй деп айтсам болот. Анткени эмне үчүн заочный деп сырттан окуу деп айтабыз. Сырттан окууда студенттер сөзсүз түрдө университетке келиши керек. Бүгүнкү күндөгү система мен башында айткандай эле дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу деп аталат. Толук кандуу дистанттык окуу эмес да. Эмне үчүн? Анткени аралык, анан учурдук модулдар деген бар да сырттан окуу бөлүмүндө дагы. Ошону дистанттык аралыктан компьютердик технологиялардын интернеттин жардамы менен тапшырууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок жыйынтыктоочу экзамендерге ал сөзсүз түрдө келиш керек, катышышы керек. Эгерде биз бүгүн фундаменталдык өзгөртүүлөргө бара турган болсок, анда дистанттык окутууда ал жыйынтыктоочу экзамендерге дагы келбегенге мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүн адистер, эксперттер, ошол маалыматтык технологиялар менен иштегендер ушунчалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Дистанттык билим берүүнү маселеси жок эле ишке ашырса болот. Эң негизги каражаттар жөнөкөй сиз менен биз колдонуп аткан социалдык тармактар. Ар дайым эсиңиздерде болсун. Жаңы тил, жаңы жашоо, жаңы чөйрө, жаңы максат жана жаңы мүмкүнчүлүктөр. Мына дал ушундай мүмкүнчүлүктү тил үйрөнүү менен колдонгон Аида Токур кызы бүгүнкү берүүбүздүн коногу. Аида эл аралык мамилелер факультетинин студенти. Түштүк Кореянын Чонжу шаарынын Чонбук университетинде 1 жыл билим алып келген. Саламатсызбы Аида? Корея мамлекети азыркы учурда жаштардын жаңы өсүп келе жаткан муундардын кыялы максаты десек да жаңылышпайбыз. Сиз Кореяга барып келдиңиз, ал жактан сизде өзгөчө эмнеден таасир алдыңыз? Мага Корея мамлекетиндеги өтө таасирдүү болгон нерселер, булар алардын эң биринчиден бири-бирине болгон мамилеси, аябай жөнөкөйлүгү, маданияттуулугу, шаарынын тазалыгы мени аябай таң калтырган нерсе ушулар болду. Деги эле корей тилин үйрөнүүгө канча убакыт коротуңуз? Бул адамдардын өзүнө көз каранды деп деле айтамын. Корей тилине канчалык кызыгуусу көп болсо, ошончолук кыска убакыт ичинде үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошол Корей шаарында окуп билим алып жүргөндө сиз ошол окуудан тышкары эмнелер менен алектенип жаттыңыз? Корея мамлекетинде биз университетте окуп жатканда окуудан тышкары
өзүм кызыккан нерселерге катышса болот эле. Мисалы музыка аспаптарына же болбосо английский сабактар бар болчу, же болбосо кадимкидей эле спорттун түрлөрүнө волейбол, баскетбол, ошол нерселерге катышса болот. Абдан жакшы. Баарына эле кызык болуп жатса керек. Кореяда барууда сынак тапшырдыңызбы? Мен ошмунун эл аралык мамилелер факультетинин exchange программасы боюнча, алмашуу окуу программасы боюнча барып калдым азыркы. Ал учурда кандайдыр бир студенттин деңгээл уровени корей тили боюнча бар болсо жөнөткөнгө мүмкүнчүлүктөр болгон. Мен айтып кетет элем, корей тилине кызыккан студенттерге корей тилин канчалык деңгээлде жакшы билген болсо, ошончолук Кореяга барып окууга жеңилдиктер аябай көп десем болот. Чоң рахмат, окууларыңызга мындан да көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биздин экинчи каарманыбыз азыркы учурда Түркия мамлекетинин Анкара шаарында билим алып жаткан теология факультетинин студенти Луиза Домонова менен байланышка чыкканбыз. Саламатсызбы, Луиза? Түркия мамлекетине барганыңызга канча убакыт болуп калды? Жана окуу системасына көнүп калдыңызбы? Салам достор, мен азыр Түркиянын Анкара шаарындамын. Бул жакка Ош мамлекеттик университети аркылуу келдим. Себеби мектепти бүткөндөн кийин Ош мамлекеттик университетинин теология факультетине тапшырдым. Тапшыргандын алгачкы эле жылында бизди бул жакка жиберишти. Бул жакта сабактардан кыйынчылыктар болду, себеби түрк тилин үйрөнгөн эмес элем, түрк тилин билбейт элем. А бирок андан кийин түрк тилин үйрөнгөндөн кийин менин сабактарды түшүнүп, сабактарда кыйынчылыктардан жакшы өттүм десем болот. Бул жакка келгенден кийин чет өлкөдө жүрүп, чет өлкөнүн тилин үйрөнгөндөн кийин дүйнөгө көз карашым өзгөрдү. Ошондуктан баарыңыздарды тил үйрөнүүгө жана чет өлкөгө чыгып окууга чакырып кетем. Бизге бул мүмкүнчүлүктү берген Ош мамлекеттик университетине терең ыраазычылыгымды билдирем. Ош мамлекеттик университетине Түркиядан салам. Бир тил бир эле дүйнөнү таанууга мүмкүндүк берет. Ал эми көп тил көп дүйнөнү таанууга жол ачат. Андыктан баарыңыздарды тил үйрөнүүгө жана билим алууга чакырабыз. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар. Кадам болсо мүмкүнчүлүк болот, аракет болсо жыйынтык болот демекчи. Билесизби рубрикасы сиздер менен математика жана информациялык технологиялар факультетинде кызыктын баары алдыда болот. Андыктан бизден алыстабаңыз. Биздин эң алгачкы сурообуз жең ичинен содалашуу деген эмне? Жең ичинен содалашуу бирөөлөргө көрсөтпөй өздөрү жалгыз содалашуу депчи. Жең ичинде содалашуу, мындай өз ара содалашуу дегендей. Жең ичинде содалашуу деген башка адамдарга билгизбей эки адамдын арасында болгон сооданы түшүнөбүз. Арзаныраак болуш. Бул жең ичинде деген эми арзаныраак түшүрүү деген болуш мүмкүн, да? Содалашуу деген түшүнөш мүмкүн. Жең ичинде содалашуу. Аны түшүнбөйт. Жең ичинен эки адам ортосунда келишип содалашуу деген. Биздин экинчи сурообуз Архимед чоңбу же Евклид чоңбу? Архимед, Евклид. Евклид болуш керек. Архимед болуш керек. Биздин Евклид.
Архимед. Албетте Архимед. Архимед соң? Архимед чоң болуш керек. Биздин замандын кишилери романынын автору ким? Түгөлбай Сыдыкбек. Түгөлбай Сыдыкбек. Биздин заман кишилери деген билбейт экен. Төлөгөн Касымбек. Эмеспи? Билбейм. Билесизби рубрикасы ушундай жыйынтыктарга туш болду. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар дейбиз. Ар бир адам интеллекти жогорулатуу үчүн мээни машыктырып турушу керек. Ал үчүн күн сайын эмгектенүү талап кылынат. Буга байланыштуу жалкоолуктан аракетиңиз күч болсун. Заманбап детективдер, сүйүү романдары сизге пайдалуу маалымат бере албайт. Ошондуктан окуй турган китебиңизди кылдаттык менен тандап алыңыз. Студентке кеңеш рубрикасынын бул жолку чыгарылышында мына ушуларга кененирээк токтолобуз. Илимий эмгектер тууралуу китептерди окуңуз. Себеби илимий китептер теориядан жана далилдөөлөрдөн куралгандыктан жашоону түшүнүүгө үйрөтөт. Жаратылыштын кубулуштары, маданияттын өнүгүү тарыхы, искусство жана Хокингдин убакыттын тарыхы жөнүндөгү эмгектерине көз жүгүртүңүз. Классикалык көркөм чыгармаларды окуңуз. Көркөм чыгармалар сөз байлыгыңызды жана сабаттуулугуңузду жогорулатат. Классик адабиятынын төмөнкү өкүлдөрүнүн чыгармаларын сунуштайбыз. Касым Тыныстанов, Сүйүнбай Эралиев, Булгаков, Достоевский. Ошондой эле Дүйсүнбиев, Газинурдун аңгемелери да классикалык чыгармалардын жакшы толуктоочусу. Тарыхый китептер. Адам баласы бүгүнкү күндөгү окуяларды өткөндөгүлөр менен салыштырууга көнүп калган. Өлкөнүн же ар бир нерсенин тарыхын билүү да интеллектти жогорулатат жана көз карашыңызды өзгөртөт. Белгилүү авторлордун эмгектерин табыңыз. Мисалы Төлөгөн Касымбеков, Түгөлбай Сыдыкбеков, Лоренс. Поэзияны окуңуз. Маалыматты кийинки муунга калтыруунун эң байыркы жолу ырлар болуп саналат. Ар дайым ырларды окуу эс тутумду жакшыртат жана сөз куржунуңузга көптөгөн сөздөрдү кошуп берет. Алыкул Осмоновдун, Медин Алыбаевдин, Анна Ахматованын жана Шекспирдин чыгармаларын. Эгерде окуп жаткан чыгармаңыздын сюжети жакпай, сизге пайдасы жоктой сезилсе, башка жанрдагы чыгарманы окуңуз. Жөн гана окуу сизди акылдуу кылбайт. Китептен алган маалыматыңызды жашоодо да пайдалана билүүгө үйрөнүңүз. Китепти окуп баштаардан алдын өзүңүздүн интеллектуалдык өнүгүүнүн кайсы баскычында экениңизди билип алыңыз. Интернетте ченемделген убакыттагы түрдүү тесттерди тапсаңыз болот. Суроолорго жооп берип жатып да, сиз өзүңүздү өнүктүрөсүз. Анын натыйжасында сиз кайсы багытта аракет кылууңуз керектиги да такталат. Маселен, сөз байлыгыңыз начарбы же ой жүгүртүүңүздү калыптандырышыңыз керекпи? Аталган кеңештер сизге өз пайдасын берет деп ишенебиз. Даярдаган Анара Жамалидин кызы, студенттерге кеңеш рубрикасы.